Адам ким? Адам эки дүйнөнүн ээси деп ааламдан берилет. Жаның кайдан келди? Асмандан. Ааламдын ээси ким дейт? Адам ата обене баштаган арбайлар. А сенин тегиң ким? Адам ата обене. Асмандын ээси дагы сенин атаң болгондон кийин сен жаның дагы асмандын ээси. Арбайлар дагы сени менен эле тең. Сенин буйругуңду аткарат, иштешет. Мына балдар кел, муну кыла коелу десе, классташтар майлы деп баягы общий бир кызыкчылык үчүн иш кылат го. Акча чогулталы десе мейли дейт, жаманчылыкка баралы десе башы ийет го. Жакшы идеяны, жаңы идеяны айтсаң. Азыр ааламдын дагы, арбайдын да, адамзаттын каалоосу да ушу адамзатты бириктирүү. Сен сүйлөсөң, Арстан Алайдын сөзүн көк асман жерине жөлөмөгүчтөр коштоп колдоп мөр басат деген ошол. Ошон үчүн жаңы Кудай деп айтылып атканым ошол. Ошон үчүн айтып атпайбы Теңир ата? Сен Кудаймын деп чыкпасаң, адамзат адашып атат депчи. Анан кээ бир пенделер туура эмес түшүнүп атат муну. Бул чындык. Мен ар бир сөзүмө жооп берем. Күн өткөн сайын түшүнөсүң бул нерсени. Кудай десе эле бир бокочо эмес, ал страшный нерсе эмес, ал бир куткаруучу күч, ал бир кут, ал бир ай, кут ай, караңгы бир сыр. А ичимдеги ачыктагы мына менен анатомиям ошол ролду аткарып атат. Кудайдын сөзүн сүйлөп, кызматын кылып атам. Аткарып атам. Ата теги арбайлар, аалам күчтөрү сага түш берип атат, кырсыктырып атат, кыйнап атат, сен өссүн депчи. А бирок сен моюн бербей атасың. Да ошонун жандырмагы менен айтып берип атам. Мен сен кырсыкпай каласың деп. Мына денеңди бошалтып жүрсөң, кысылбасаң, уйкуң тынч болот. Уйкуң тынч болбосо оору болбойт. Майдаланбасаң кысылбайсың, кысылбасаң кыжаалат болбойсуң. Эмоция калтырбайсың, бот кечип кетпейсиң, тентип кетпейсиң. Бир рамкага түшүп албайсың. Ал пендечилик эле бир нерсе. Карачы кандай нерселерди жандырып берип атат. Анан ошондон жаңы доордо кандай психология менен жашаш керек? Анатомия эмне кызмат кылыш керек? Мисалы мынтип берилет. Ашказан оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, ашказан оорубаш үчүн сен пенделерди сиңирип ал да периште кылып чыгар дейт. Мындай эле адам болуп туруп, сен пенде болуп туруп, сен пенделерди кантип сиңирип аласың? Кантип периште кылып чыгарасың? А сен ааламмын деп түшүнүп туруп, сен ааламдык бир күчсүң. Сен оюң менен периштелерди, пенделерди жакшы кылып жаратып кой, сөзүң менен жаратып кой, духуң көтөрүп кой. Көрдүңүзбү, сиз аалам болсоңуз ошо ишти аткара аласыз. Боор оорубаш үчүн эмне кылыш керек дегенде, жашоого мээрим төгүп турсаң, эки дүйнөгө жан киргизип турсаң, бооруң оорубайт дейт. Караңызчы. Ал эмне деген сөз? Ал сен ошо бийик түшүнүккө жетсең, анан бооруң оорубайт. Мээрим төгөсүң да. Байкуш. Сен улуу болгондо кемпирлер деле кел алдыга кетейин, өп коеюн дейт го, бир келиндиби, бир неберениби. Жакшы көрүп кетет да, жүн эле мындай бир жакшы көрүнүү үчүн өп коеюн деген жок. Чын ниетинен өпкүсү келип атат. Жакшы көрүп атат. Мээрим төгүп атат. Анткени ал улуулукка өтүп алды. Чоң эне алчы. Анысы кандай, сен улуу түшүнүккө өткөндө, бул байкуш пенде да жан дүйнөсү жарды да деп мээрим төгүп коюп атасың. Анан ак адамдар өсүп кетип атат. Могу дүйнөсү сот жүргүзүп турбасаң, өтүң ууланат. Эмнеге? Калыс, ааламдагы күч катары сен, ааламдан келген өкүл катары, тирүү арбай катары, периште катары теске да. Жегендерди, ичкендерди, артка тарткандарды. Анан күндөн күнгө кыйрап кете берет. Анан тегиз жашоо башталабы? Жамандар жоюлат, же олот, же өсөт. Анан мына тегиз жашоо болуп калат. Алтын доордо деген тегиз жашоо болот. Мына мен бирөөнүн акчасын албайм, мага кереги жок. Анткени анын ичинде да периште бар. Анын ичи ооруп калса, ал мага буйрубайт, мага анын кереги жок. Адам ушул түшүнүккө жеткенде анан ким кимдин оокатын алат? Мен бирөөнү жаман көрө албайм, жалпысынан караганда. Эмнеге дегенде, ал ааламдан келген эле периште ичиндеги жанычы. Просто жөн эле мындайча айтканда жолун таппай атат. Ошон үчүн улуулукка өткөрүп кетебиз. Анан бул
Биз жалпы мыйзамды беребиз, жолду көрсөтөбүз. Андан ары калыптана албай калса анан адам кырсыктайт. Ошо ааламдык түшүнүккө калыптана албай калса, ошол аурага өтө албай калса, психологиясы ошо түшүнүккө өтүп туруп, анатомиясы ошону аткара албай калса, мына менин оозум улуулукту сүйлөп атат, менин анатомиям улуулук үчүн иштеп атат, психологиям улуулук үчүн иштеп атат, оюм улуу болгон үчүн оозуман улуу сөз чыгып атат. А кайра бирөөлөрдү караңыз. Саясатчыныбы, же жан дүйнөсү жарды адамдыбы? Ал тетирге иштеп атат. Карарат анан бир күнү анан ууланат да, тиеле деле кысып алды, кыжаалат болду, нерв иштетти, пешим болдубу, дагы эмне болдубу деп 5 убак намазына кысылды, андан калып калсам бала болду. Же бирөөгө ач көздөндү, же арыздашты, же жамандашты. Анан акыры эмне болот? Өлүп калат, оору болот. Аны ким айыктырат? Дары берсең деле сен кысылып дагы эле жатсаң дагы каяктан айыгасың? Көрдүңүз, ошон үчүн улуулук өткөн адамдар, мындай ойлосом, мына Турдыакын Усубалиев 25 жыл мамлекет башкарган. Улуу түшүнүктөгү адам бул, кандайдыр бир деңгээлде, майдага кейбейт, 90дон өтүп кайтыш болду. Биздин айылда дагы башкарма болуп жүргөн бир Жолдубай деген байка бар. 80ден өтүп калды жашы, зыңылдап жүрөт. А жан дүйнөсү жарды 40-50гө чыгып калган деп калды. Көрдүңүз, ошо көптү көргөн адамдын өсүп алат ар кандай жол менен. Ошо Усубалиев жана менин ал байкем да 15 жыл башкарма болгон. Илгерки кыйын кырдаалда. Ошондуктан келиңиздер, урматтуу улуу журтум, мынау кыйынчылык, могу Акаев, Бакиев жана башка бийликтегилер бул сизди өстүрүү үчүн болду. Бул көктүн буйругу. Ошондуктан өсүп алалы, аң сезимибиз өсүп алса майдага кейбейбиз. Майда бизге